аял. Аял заты кайсы заман, кайсы коомдо болбосун эң зор күч экендиги белгилүү аксиома. Айрыкча кыргыз кыздары эриндер менен тең коомдогу кеп кеңештерге аралашып, эл тагдырын чечип келгендиги тарыхта маалым. Жаңыл мырза, кыз сайкал, акылман Каныкей менен Айшүрөктү айтпаганда да, 18-кылымда кыргыз эли туташ караңгылыктын кучагында жатканда шам чырактай жанган Курманжан датка чыкты. Герт башынын кызыкчылыгын ойлобой, бүтүндөй элди кырылуудан, күн кор болуудан сактап калган Борбордук Азиядагы алдыңкы көз караштагы биринчи аял деп сыймыктанып келебиз. Данышман датка энебиздин 200 жылдык мааракесин кыргыз коомчулугу зор ынта менен белгиледи. Тарыхта жана кыргыз турмушунда өчпөс жылдыз кыргыздын биринчи революционер кызы Уркуя Салиеванын эрдиги, артында калган жарыгы эч качан унутулбайт. Улуу жердешибиздин туулган күнүнүн 100 жылдык мааракесин уюштуруп өткөрүүдө Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы 2010 жылдын 12 февралында Роза Исаковна Отунбаева башында турган кыргыздын алдыңкы көз караштагы кыз келиндерин бириктирип уюштурган. 7 апрелден соң Роза Исаковна Отунбаева убактылуу өкмөткө кеткенден кийин кыймылга акын Субайтылда Абдыкадырова жетекчилик кылган. Ал эми 2010 жылдын сентябрь айынан тарта Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылына Жипаргүл Мухтаровна Баргыбаева келгенден баштап алгылыктуу иш-чаралар иш жүзүнө аша баштады. 2011 жылдын январь айында Койташ эс алуу комплексинде Мөңгү фонду менен биргеликте Чыңгыз Айтматовдун керези Мөңгүлөргө арзуу аттуу пресс-шерине өткөрүлгөн. Бул чоң иш-чарага Аскар Салымбеков дөмөрчүлүк кылды. Ал эми анын уландысы 2011 жылдын февраль айында Түштүк жергесинде Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарында болуп өттү. Областтын бардык райондорунан 1000ден ашуун кыз келиндер катышты. Аялдар тынчтык тиреги аттуу уран алдында өткөрүлгөн бул форум катышуучулардын арасында зор жанданууну пайда кылды. Акырында мамлекеттин коомдун тынчтыгын сактоо үчүн бардык чараларга, батыл кадамдарга барабыз деген чакырык резолюцияда кабыл алынды. Ошол эле жылдын апрель айында Мөңгү фондусу менен бирге республика боюнча кеңейтилген кеңеш өттү. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы кыргыздын даңктуу кызы Уркуя Салиеванын мааракесин өткөрүү боюнча Түштүк регионуна 8 пункттан турган иш-чараларды сунуштап, анын иш жүзүнө ашышына көзөмөл кылды жана аткарылды. Ала Тоо айымдары тарабынан Мөңгү фонду менен бирге Ош, Жалал-Абаддагы июнь окуясынын 1 жылдыгына карата ынтымакка чакыруу иш-чаралары өткөрүлдү. Өзбек улутундагы эл жашаган 10 адыр, 9 адыр, 1 адыр кичи райондорунда жашаган адамдар менен жолугушуп, эки элди ынтымакка чакырып, сүйлөшүүлөр, үгүт иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле 2012 жылдын 13 январында Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы эски жаңы жылга арналган кече өткөрдү. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы тарабынан күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого карата тынчтыкты, тең салмактуулукту сактоо боюнча кыргыз элине кайрылуу жасады. 2012 жылдан 2020 жылдар аралыгында мурдагы премьер-министр, азыркы президент Алмаз Атамбаев тарабынан аялдар саясатын колдоо боюнча буйрук кабыл алынган. Учурда аны ишке ашырууда бир нече багыттар боюнча иш-чаралар пландалып, иш жүзүнө ашыруу үчүн чоң аракеттер көрүлүүдө. Биз да Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы ошол токтомдун негизинде өзүбүздүн иш-чараларыбызды 2012 жылдан жолго кое баштадык. Биздин эң негизги максатыбыз Мөңгү фондунун проектисин колдоп, бүткүл дүйнөлүк форумду өткөрүп, дүйнө элин жер планетасында ынтымакта жашоого чакыруу. 2012 жылы 8 мартта коомдук телерадио корпорациясы менен бирдикте 8 март аялдардын эл аралык күнүнө арналган салтанаттуу телекече уюштурулуп, анда республиканын көрүнүктүү жана ишкер айымдарына Ала Тоо айымы медали менен төш белгилер тапшырылган. 2012 жылдын 21 мартында ошондой эле Түштүк аймагынын Ош шаарында 3 областтын көрүнүктүү жана ишкер аялдарына коомдун алдында сиңирген адал эмгектери үчүн Ала Тоо айымы медалин жана төш белгилерин ыйгаруу азем уюштурулган.
2013 жылы Нарын, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында кыймылдын максаттарын жайылтып, жерлерде аялдар менен жолугушуп, гендердик саясат, зордук зомбулукка жол бербөө, балдарды тарбиялоо жана башка көптөгөн маселелер боюнча пикир алыштык. Региондорду кыдырып, социалисттик эмгектин баатырлары менен жолугушууларды өткөрүп, алардын кыргыз элинин өнүгүүсүнө кошкон зор салымдары үчүн Ала Тоо айымы медалдары тапшырылды. 2014 жылдын март айынан баштап 1991 жылы чыкпай калган Кыргызстан аялдары журналынын ордуна жаңы форматтагы Ала Тоо айымдары журналы чыга баштады. Азыркы кезде биздин журнал аялдардын жана мырзалардын кайратман эмгегин даңазалоо жана алардын күндөлүк турмушун жакшыртууга салым кошуу үчүн өсүп келе жаткан муунду туура тарбиялоо жана кыргыздын көнөрбөс үрп адаттарынын каада салттарын жайылтуу максатындагы үй бүлөлүк журнал болуп калды. 2014 жылы 9 майдан 11 майга чейин Москва шаарында өткөн гуманизм менен тынчтыктын принциптерине негизделген жалпы баалуулуктарды сактоого жана дүйнө жүзүндөгү кыргыз диаспораларынын тыгыз кызматташуусунун негизинде Кыргызстандын туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү максатын көздөгөн чет мамлекеттеги кыргыз диаспораларынын бүткүл дүйнөлүк 3-чү форумуна катышып келдик. Форумдун алгачкы күнү улуу жеңиш күнүнө карата Волоколамск районуна барып, жеңишти алып келген аталарыбыздын эстеликтерине гүл койдук. 13 майда Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде Россия жергесиндеги биздин Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын мүчөлөрү менен бирдикте президенттин Энелер күнү деген жарлыгын колдоп, чоң жыйын өткөрүп, ал жерде биздин Ала Тоо айымдарына ардак грамоталарды, медаль жана төш белгилерди тапшырдык. Биз эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп, элди тынчтыкка, биримдикке үгүттөө менен энелердин жалпы эле аялзатынын жана мырзалардын кылган ишмердүүлүгүн даңазалап келебиз. 2014 жылдын 8 декабрында Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы жаңы жылга карата Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы жарлыгын колдоо иретинде отчеттук концертин жана Ала Тоо айымдары журналынын жылдын мыктыларын аныктоо кечесин Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясында Маданият жана туризм министрлиги менен бирдикте өткөрдү. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын максаты аял заты дүйнөнү сактайт деген чакырыктын астында кыргыз элин, дүйнө элин тынчтыкка, ынтымакка, биримдикке чакырат. Биздин лозунг аял зат дүйнөнү сактайт. Биз дүйнө элинин аял затын ынтымакка, тынчтыкка, биримдүүлүккө чакырып келебиз. Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын түзүлгөнүнө 5 жылдыгына арналган 8 март майрамыңыздар менен деген майрамдык кечебиз ачык деп жарыяланат. Ала Тоонун айымдары кутмандуу кечиңиздер менен жадырап кирип келген жаз майрамыңыздар менен Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын түзүлгөнүнө 5 жылдын жүзү болуп отурат. Майрамыңыздар менен ааламдын түркөгү, касиеттүү, мээрман,
күн сыяктуу айланага жарык чачкан, дүйнөнү акылмандыгы, боорукерлиги, сулуулугу, чыдамкайлыгы, жароокерлиги менен сактап келген кайталангыс, баа жеткис биздин асыл энелер, майрамыңыздар менен. Ала Тоо айымдарынын журналына дагы мынакей жакшынакай концерт түрүндө арналып майрамдык кече уюштуруп отурат. Жалпы калкыбыздын айымдарын, Ала Тоодо бийик, улуу урматтуу ага элечек апаларды, жаркын маанай жеңелерди, карындаштарды, жана ошондой эле кыргызымдын жалпы айымдарын куттуктап, майрамдык эл аралык 8 март майрамына карата арналган концерттик кечени ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Анда биздин сөз кезекте Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын төрайымы улуу урматтуу Бергибаева Жыпаркүл Муктаровнага ыйгармакчыбыз. Тосуп алабыз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү аземдин катышуучулары, урматтуу коноктор, ардактуу ак элечек апалар, эжелер, сиңдилер, дегеле жалпы ак мөңгүлүү Ала Тоонун асылзаада айымдары. Бүгүнкү Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын 5 жылдык мааракесине бир кездеги атагы алыска кеткен легендарлуу Кыргызстан аялдары журналынын учун узартып, арышын кеңейткен уландысы болгон Ала Тоо айымдарынын журналына 1 жылдыгына жана 8 март аялдардын эл аралык күнүнө арналган салтанаттуу кечесине кош келипсиздер. Биз үчүн өзгөчө салтанаттуу күн десем жаңылышпаймын. Анткени залда республикабыздын дээрлик аймактарынан жана Россия Федерациясынан келген Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылдын өкүлдөрү, меймандар да бар. Аял эне, аял үйдүн куту, коомдун урабас пайдыбалы. Алмыстактан бери кыргыз элинин чыккан чыгаан айымдар кайратмандыгы, акыл көйлүгү, сулуулугу, сабырдуулугу менен тарых бетинде өздөрүнүн ордун татыктуу ээлеп келген. Бекеринен күчтүү эркектин артында андан да күчтүү аял турат деп айтылбаса керек. Алсак Манасты манас кылган Каникей апабыз болсо, Алымбек татканы, акыл кошчусу Тиреги Курманжан датка энебиз болгон. Керек болсо энелик жүрөгүн канап турса да, элинин тагдырын келечеги үчүн болуп көрбөгөндөй курмандыктарга барган кыргыздын кыраан айымдарына таазим этебиз. Ал эми Уркия Салиева эжебиз келечектин кет менен чаап, тар жол, тайгак кечүүдө эр жигиттин ишин аркалап, урпактардын жаркын жашоосу үчүн өз өмүрүн берген. Мындай даңкы далайга кеткен кайратман энелерибизди санап келсек, өтө эле көп. Аккан арыктан суу агат демекчи, учубуз куру эмес. Бүгүнкү күндө да сыртта эркектин, үйдө аялдын ишин аркалап, балдарын татыктуу тарбия берип, куттуу колонтонун отун өчүрбөй келе жаткан айымдарыбыз жок эмес. Дал ушундай күндүзү тыным, түнкүсү уйку көрбөй, эмгектенип жаткан асылзаада айымдарыбыздын салымы менен өлкө өнүгүү өрүш алып жатат. Аялзат дүйнөнү сактайт деген чакырыкты биз бекеринен тандап алган жокпуз. Анткени кан күйгөн согуш маалындабы, өзгөрүүгө кадам ташталганда, революция убагында Айтор аял заты, энелик жүрөгү, тунук акылы менен кеп кеңешин берип, туура жол көрсөтүп, элди ынтымакка үндөп келери талассыз. Ош, кыйш, өзгөрүүгө кадам ташталган, жаңылануу багытталган бүгүнкү күндүн да талабы дал ушундай. Кайсыл тармакты албайлы кызматтарды алдыга сүйгөн аял заты. Алардын бири болуп, 5 жылдан бери эл үчүн кызмат кылып келе жаткан Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы бул аралыкта бир топ алгылыктуу иштерди аткарууга жетишти. Биз сөз менен эмес, жасаган ишибиз менен коомчулукка таанылып, Кыргызстанда бир жактуу эмес, ар тараптуу иштерди алып баруу менен эл аралык кызматташтыгыбызды кеңейтип, дүйнөлүк деңгээлге чыгууну алдыга максат кылып койгонбуз. Көрүнгөн тоонун ырагы жок. Демек, адилеттүү, чечкиндүү кадамдар менен ал күнгө да жетчү күн келер. Гендердик теңчилик маселесинде да
Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы кол куушуруп отуруп калбастан жигердүү аракеттенүүдө. Чет жерлерде иштеп жүргөн, өлкөнүн ар бир дубанына коомго ардактуу мүчө болуп кирген айымдарыбыз мамлекеттин өнүгүшүнө опол тоодой салымын кошуп жатышат. Биз мындан ары да кеңейе беребиз. Асылзаада айымдар, апалар, баарыңыздарды алдыда келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктаймын. Ар дайым энелик мээримге жык толгон жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Асманыңыз ачык болсун, жергебизде тынчтык, ынтымактык, биримдик орносун. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен демекчимин. Урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, сиздерди бүгүнкү Ала Тоо айымдары коомдук экология кыймылынын 5 жылдык мааракеси менен Ала Тоо айымдары журналынын 1 жылдык майрамы болуп атыптыр. Андан тышкары ушул астыңыздарда келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык күнү менен жалпы депутаттардын атынан жана өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Анда эмесе азыр биринчи сыйлыкты биздин төр айымыбыз жана ошондой эле жалпы комитеттин чечүүсү боюнча Кыргыз Республикасынын жана ошондой эле Советтер Союзунун эл артисткасы Самара Токтокунова сыйланат. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атында мамлекеттик сыйлыктын ээси Казак Республикасынын эл артисткасы Саламат Садыкова сыйланат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Мамырова Бөдөш сыйланат. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Роза Акназарова сыйланат. Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Скрипкина Галина сыйланат. Чоң рахмат. Майрамыңыз менен куттуктайм. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жолдошова Жылдызкан. Саламатсыздарбы, урматтуу асыл элинелер, ардактуу аталар. Ала Тоо айымдары бул коомдук мекеме абдан жакшы чыкты. Себеби бул коомдук мекемеде Кыргыздын каймак эжигелери баары тең мына ушул Ала Тоо айымдарынын тегерегинде тегеренип, мындай жакшынакай бир уюм түзүшүп, жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Сыйлыгыңар үчүн чоң рахмат. Мен ойлойм, элдик сыйлыктан артык сыйлык болбойт. Мына ушул Ала Тоо айымдарынын сыйлыгы бул элдин берген сыйлыгы деп кабыл алсак болот да. Жаз келип калды. 8 март майрамыңыздар менен барыңыздар бактылуу болгула. Тынчтык болсун өлкөбүздө, өнүгүү болсун. Рахмат. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино жылдызы биздин корифей, легендарлуу актрисабыз Жамал Сейдахматова сыйланат. Кыргыздын Ала Тоосунун айымдары аман болгула, бар болгула. Келгиле, сиңдилер, курбулар, ынтымакты ыдыратпай. Мына депутат иним туура айтат. Түндүгүбүздүн негизги куралы кармап турган силерсиңер, биз аялдар. Өлкөбүздү бирдикте ынтымакта кылып, дайыма жакшылык алып келип, өлкөбүз өркүндөп өссүн. Баарыбыз тең тынчтыкта, ынтымакта, биримдикте жашайлы. Урматтуу менин сиңдилерим, курбуларым, куттуктаймын баарыңарды.
айлық тоғойным Алатом ыйык жергемсиң топтонуп булак бойдорың Алатом ыйык жергемсиң булак бойлорың адырың мистеп адамду алмаң балдамду ачылган гүлдүн жылтаңкы абасы салкын жагымдуу ачылган гүлдүн жылтаңкы абасы салкын жагымдуу Жұлдыздар өчіп қаңдулап жылдардан жылға шаңдулап бейішін беріп жатқансың Алатау өмір тартулап бейішін беріп жатқансың Алатау өмір тартулап
чарчы төрт жылқының бас еле самайында көпірі сан жылқының бас еле сан жылқының бас еле өйдірітіп көріріп өз қызыңдай бағылап ақ жүзіне жарашқан алтын сырға тағылап ақ жүзіне жарашқан алтын сырға тағылап еш көкөлін ақтырылған бермен құнчақ таққанбыз елге шықсын атып ертеректі баққанбыз ертеректі баққанбыз өйдірітіп көріріп өз қызыңдай бағылап ақ жүзіне жарашқан алтын сырға тағылап ақ жүзіне жарашқан алтын сырға тағылап ақ жүзіне жарашқан алтын сырға тағылап Кара жорго болбосо бийди шаңы келеби кош этек көйнөк кийбесе кызды шаңы келеби козголушсун делеби кан тараксын денеге кара жорго болбосо тойду шаңы келеби кара жорго бийлеңиз кой десе да койбоңуз кош жүрөктүн шаттыгын дал ушундай тойлоңуз келе бербе сыңгайга мындай шаттыгың кайда ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда бийле бийле жигиттер жанып турган үмүттөр чыкмайынча токтобо маңдайыңдан тунук тер бийле кыздар буралып бирге сайран куралы жалындасын от сезим жүрөк турсун кубанып кара жорго бийлеңиз кой десе да койбоңуз кош жүрөктүн шаттыгын дал ушундай тойлоңуз келе бербе сыңгайга мындай шаттыгың кайда ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда кыздарыбыз наздансын жүрөк кылын козгосун көргөн кезде жигиттер талып түшө жаздасын ашыктарга тил катып жүрөктөрдү чыргатып кызга жигит кошулуп бийлөө деген бир бакыт кара жорго бийлеңиз кой десе да койбоңуз кош жүрөктүн шаттыгын дал ушундай тойлоңуз келе бербе сыңгайга мындай шаттыгың кайда ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда бийле бийле сугуу кыз бийлегенден талбаңыз былкылдасын муунуңуз кырсылдасын манжаңыз бийле жеңе бийлегин мына тойлор күн келди саламаттуу агабыз бийге тартсын жеңемди кара жорго бийлеңиз кой десе да койбоңуз кош жүрөктүн шаттыгын дал ушундай тойлоңуз келе бербе сыңгайга мындай шаттыгың кайда ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда Кара жорго музыкалык тобу. Кыргыз Республикасынын маданият,
маалымат жана туризм министри Максутов Алтынбек Аскаровичке берилмекчи. Урматтуу айымдар, жана мырзалар, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, бүгүн мен үчүн абдан бир кубанычтуу күндөрдүн бири болуп атат. Бүгүнкү өтүлүп аткан ушул күн бул кыргызстандык апалардын күнү десек болот. Анткени Ала Тоо айымдары журналы дагы, Ала Тоо айымдары коомдук бирикме дагы бул биздин апаларыбыз үчүн. Апа Ала Тоо айымдары дегенде чын-чынында бул биздин Кыргызстан элестейт. Эмне дегенде бул апасыз, энесиз бул жашоо болбойт. Анткени биз бардыгыбыз ушул энелерибиз багып, чоңойтуп, өстүрүп, ушул эрезеге жеткирип, бул жашоонун кандай экенин кичинекей кезибизден баштап тарбиялаган бул сиздерсиздер, бул биздин энелерибиз. 5 жылдан бери иш алып барып келатсыздар. Бул ишиңиздер кылымдардан кылымдарды ашып, сиздердин дагы мындайча айтканда муундан муунга өтүп, ушул уюм өсүп кете берсин. Сиздерге мен чоң ыраазычылык билдирем. Азыр дагы көптөгөн ушул сыйлыктарыңыздарды тапшырып жатасыздар. Ар бир алган сыйлыкты алган адам мен татыктуу деп эсептейм. Сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Батыр эне Нуска Асанова апабызга берилмекчи сыйлык. Салтанат Кадырова. Атбашы районунун зам акими Дүйшөналиева Ажар апа. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялоодо кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин гран-присинин ээси Светлана Бостонова сыйланат. Айгүл Таш эне менен баланы ар тараптан майыптарды коргоо фонду Мурзаева Айын Саат апабыз сыйланат. Маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кеңешкан эжекебиз. Ала Тоосуз Кыргызды элестетүүгө болбойт, Кыргызды Ала Тоосуз элестетүүгө болбойт. Ала Тоо айымдары деген ат укмуш жарашып турат экен. Ошон үчүн бир сап айтып коеюн. Ала Тообуз өзгөчө бийик, чокулары асманга тийип. Урматтуу кыргыз элим, таазим этем башымды ийип. Баарыңыздардын маанайыңар дайыма майрамдагыдай болсун. Кубанып эле жүрө берели. Кыргыз элибиздин зоболосу мындан да бийиктей берсин, дүйнөгө аты атала берсин. Короева Тургун Бүбү апа. Жыпаргүл Мухтаровна өз колу менен тапшырып жатат. Түркүрөң ол чабуулары. Гүлнара Калдарова. Атар таңым, кубанчым үйдө кутум, асыл жарым, ардагым бакыт кушум, өмүр бою жаркырап жанымда жүр, өзүң барда мен үчүн дүйнө бүтүн, сапарлашым түгөйүм сагынарым, сүйгөн жарым эрмегим жалынарым, мен карыйым түйшүгүң тартып жүрүп, сен карыба жан биригем кагылайын, кагылайын, бир өмүргө өзгөрбөс арчадайым, бийиктеги жылдызым бакталайым, алдыда жүр жетелеп максаттарга, амин болсо артыңдан акмалайын, сапарлаш
ай кошкон жандочум сүйдүрөрүм угуп турчу чынымды билдирейин сенин барың суранып жараткандан сени менен түбөлүк бир жүрөйүн сапарлашым түгайым сагынарым сүйгөн жарым эрмегим жалынарым мен карыйын түйшүгүң тартып жүрүп сен карыба жан биригем кагылайын мен карыйын түйшүгүң тартып жүрүп сен карыба жан биригем кагылайын Yıldız bu bak, aylana tün bir bak. Sağına melesindi yalğız sıra. Gözirme buktay albay, oylonom jayda balbay. Alыстап өткөн мезгил чакыргандай. Ал күндөр кайда кетти, кусалык жанга жетти. Элесиң агын судай бир жарк этти. Озону бара
кайталбадым. Айланып айлар өттү, алдымда жылдыз өчтү. Ким угат жүрөктөгү өкүнүчтү. Кыйнады менин жаным, аргасыз болгон сайын. Жөн гана өз атымды кайталадым. Ал күндөр кайда кетти, кусалык жанга жетти. Элесиң агын суудай бир жарк этти. Узуну барабады, ак сүйүм айталбады. Тагдырга моюн сунуп кайталбадым. Ал күндөр кайда кетти, кусалык жанга жетти. Элесиң агын суудай бир жарк этти. Узуну барабады, ак сүйүм айталбады. Тагдырга моюн сунуп кайталбадым. Ал күндөр кайда кетти, кусалык жанга жетти. Элесиң агын суудай бир жарк этти. Узуну барабады, ак сүйүм айталбады. Тагдырга моюн сунуп кайталбадым. Айчүрөк Иманалиева Жүлдөгүлү Мухтаровна өз колу менен Ала Тоо айымдарынын атынан сыйлык тапшырып жатат. Дүркүрөң кол чабуулары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Айчүрөк Иманалиева. Кыргыз Республикасынын социалдык коргоо министри Базарбаев Кудайберген. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катчылары, ардактуу айымдар. Байдулла Сарнагоев агабыз айткандай, силер бизге күн да болуп, ай болуп, силер бизге эне болуп, жар болуп. Жүргөн үчүн зүңөрдү жаркытып, силер менен биз жүрөбүз бар болуп. Дайыма бар болуңла. Рахмат. Уркуян урпактары этнографиялык элдик ансамбль жетекчиси Зура Нуркамилова сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Ысык көл райондук аялдар кеңешинин төрайымы Маат Керимова Тилек айым сыйланат. Жалалабад шаардык кеңешинин депутаты Максуда Рыспаева сыйланат. Урматтуу айымдар, бүгүн биз үчүн ушундай сонун майрам болуп атат. Ушу Ала Тоо айымдары экология кыймылынын айымдарына чын жүрөгүмдөн рахмат айтамын. Бүгүн ушунча Кыргызстанга майрам болуп атасыздар. Ошондуктан мен минтип айтар элем. Аял эне, аял ишкер, аял жар, аял затсыз бул дүйнөнүн баары тар. Аман эсен болуңуздар. Келе жаткан майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Токтогул райондук нуска фольклордук жамаатынын жетекчиси Клара Чаргынова сыйланат. Талас шаардык билим берүү борборунун жетекчиси Чолпон Сарыкулова айымдагы сыйланат.
Ақтала районунун акиминин орынбасары Жылдыз Мамбетова айым сыйланат. Жана баатренебиз Кадырова Зура. Үйдүн куту эне болсо, үйдүн чырагы наристелер болот. Мектеп окуучуларынын атынан атайын Айзирек деген кыз келип тургана. Дүркүрөң очалар менен тосуп алабыз, Айзиректи келе кой. Токто өмүр, токто кайда шашасың, токтоп турчу бул жолду да басасың, жип аркандап тушап турчу туягың, жок дегенде энелер узак жашасын. Маданияттын мыкты кызматкери Мариям Бектемир кызы сиздер үчүн ырдап берет. Энегем дүйнөгө жаратып жашоо берген, арча бешик терметип ал делип баккан энем, угулат кулагыма рулакта жалынып кагылганың акыл экен, тодо экен, бейпил экен, балыңа сезимиң чексиз экен, акыл экен, тодо экен, бейпил экен, балыңа сезимиң чексиз экен. Беликен, ак көңүл ардагым асыл энем, бүт дүйнө энеде арузат болсо экен, бүт дүйнө болсо эне тилегинидей, эненин мериминдей, өмүр экен, ырызык экен, бакыт экен, жакшылык эненин тилеги экен, өмүр экен, ырызык экен, бакыт экен, жакшылык эненин тилеги экен. Өмүрдү бир өзүң адамга жаратсаң да, ак сүтүңдөн турган сый тагарып адамыңда, сезбестен улуулугуң оңурайсың, жарык нур таратсаң да, ыйык экен, аруу экен, бата экен, канткенде ак сүтүң актар экен, ыйык экен, аруу экен, бакыт экен, канткенде ак сүтүң актар экен, канткенде ак сүтүң актар экен. Жүрөктүн отун тамызган, жашоонун нурун жагызган, балдарга мерим тартуулап, багыма күйгөн жарык шам, ой, багыма жанган жарык шам. Балбылдап карагат көзүң, жаныма шеригим өзүң, асылымсың, арда
ардағымсың, аярымсың, өз жарымсың. Толғанып күтіп кечиксем, тососың гүлү эшиктен, өтөлү бирге турмуштан, өмүрдүн баркын сезип тең, ой жашоонун баркын сезип тең. Балбылдап карагат көзүң, жаныма шеригин өзүң, асылымсың, ардагымсың, аярымсың, өз жарымсың. Арзудан тапкан берекем, ай күнгө азго теңесем, очогун үйдүн жандырып, орубай жүрчү сен эсен, ой орубай жүрчү сен эсен. Балбылдап карагат көзүң, жаныма шеригим өзүң, асылымсың, ардагымсың, аярымсың. Балбылдап карагат көзүң, жаныма шеригим өзүң, асылымсың, ардагымсың, аярымсың. Jubayımsın. Қуанышбек Сатаев. Жаштык сага багынган, күтө жете албадым зарыгын. Айтчы жаным, качан сага жолугам. Кызматың эл үчүн, кыйналдым сен үчүн, үзүлбөй сен мен үмүтүм. Мен музыкант, сен врачсың эл үчүн. Дартка да бар, дарыларды бересиң, ашыктыктан darılasın senin ana hevresin. Elmira kızmadın el üçün, kıynaldım sen üçün. Üzülme sen benim sansız oyga batamın, joluguşup kaçan gönül açamın. Sen darılap köp yaşasın adamda, dilekteşlik salamındı жазамын.
Sen üçün üzülbeyt senden ölüp Gözlerin karagap Жүрөктü жаралап Жүрсең бер болду салама Андамесе азыркы сөз кезеги Россиялык кызматташуунун өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Веника Алексей Петровичке берилмекчи. Уважаемые друзья, уважаемая Джибаргуль Мухтаровна, разрешите мне присоединиться к тем теплым словам, которые сегодня здесь прозвучали, и от имени посольства России, и от имени Россотрудничества поздравить Алату Айымдары со славной датой, 5-летием. Срок очень небольшой, но за это время Алату Айымдары сделала очень много больших, славных, добрых дел. И это неудивительно, поскольку женщины во все времена были носителями добра, света, любви и стремления к миру. Я думаю, что именно эти идеалы и отстаивает Алату Айымдары. А также я еще знаю, что организация является уже практически международной организацией, имеет отделение в целом ряде стран, в том числе в России, укрепляя тем самым дружбу и сотрудничество между нашими братскими странами. Я искренне желаю Алату Айымдары дальнейшего развития и больших успехов на том большом, сложном, но благородном пути, который вы себе избрали. С днем рождения! Коомдук телерадио компаниясынын продюсери Назира Алы кызына сыйлык берилмекчи. Кыял Шершеева, диктор, Коомдук телерадио компаниясынын диктору. Маданияттын мыкты кызматкери Гульнара Сыдыкбекова сыйланат. Музыкант, обончу, аткаруучу, сунуу кызыбызга бир кол чабабыз. Ошондой эле Кочкор районунун акиминин орун басары Сыдыкова Эльмира сыйланмакчы. Рахмат. Жумаева Бактыгүл сыйланат. Ноокат районунун аялдар кеңешинин төрайымы Калдарова Бактыгүл сыйланат. Эл агартуунун отличниги Исамыдырова Гүлжан сыйланат. Гүлжан эжеке, сизге чоң рахмат. Спасибо вам. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Алимбеков Давлетбек Карыевичке берилмекчи. Урматтуу энелер, урматтуу эжелер, урматтуу карындаштар, биздин дагы Алату Айымдардын төрайымына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 123 буйругу министрибиздин колу менен коюлган аскердик жарандык кызматташтык үчүн Баргыбаева Жапаргүл Мухтаровна биздин ушул медалибиз менен сыйланат. Ушуну тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Аябай сонун төшмөлүк экен, аябай сонун медаль экен. Гүлдөр да келип жатат. Урматтуу энелер, бүгүн эми кош майрам болуп атыптыр. Алату Айымдардын 5 жылдык майрамы, журналыңыздардын 1 жылдык майрамы, алдыда 8 март кирип келе жатат. Сіздерге чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Азыркы сыйлыкты Алату Айымдарынын Баткен областындагы координатору, жеке адвокат Алиман Боронова сыйланат. Келиңиз. Мына ушундай эле сыйлык медицина тармагынын кызматкери
Кыргыз Республикасынын медицина тармагынын мыкты кызматкери Гүлипа Кулумбаева сыйланат. Келиңиз. Талас областынын суу чарба башкармачылыгынын адиси Бурул Көчөнова сыйланат. Рахмат. Мына ушундай жакшынакай сыйлык менен финансист, Айылдык райондун кеңештин бир нече жолку депутаты, учурда ардактуу эс алуудагы эжекебиз Сагынбүбү Сыдыкбекова сыйланат. Сагынбүбү Сыдыкбекова. Ушундай жакшынакай сыйлык менен Толгонай эне коомдук уюмунун жетекчиси Дамира Абдыбекова сыйланат. Мына ушундай жакшынакай сыйлык менен Нарын районунун номер 30 кесиптик лицейинин директору Чолпон Шабыраева сыйланат. ЛТР каналынын башкы директору Максуда Айтиева сыйланат. Сен мени узатып бара жаттың, ачпачудай эч бир сырды кайра жутуп, күтөмүн сени мен, күттүрбөй келичи сен, ар жыл күтүп жолдорумду сагындым сени мен, сагындым сени мен. Биз жүргөн айлуу түндөр артта калды, биз үзгөн жыпар гүлдөр жатка калды, күтөмүн сени мен, күттүрбөй келичи сен, ар жыл күтүп жолдорумду сагындым сени мен, сагындым сени мен. Sen meni uzatıp bana jattın, açmaçuday hiçbir sırdı kayra jutup, kütөмүн seni men, күттүрбөй келичи сен, ар жыл күтүп жолдорумду сагындым сени мен, сагындым сени мен, күтөмүн сени мен, күттүрбөй келичи сен, ар жыл күтүп жолдорумду сагындым сени мен, сагындым сени мен, сени мен.
КСДПнин төрагасы Акжол Исаевдин куттуктоо сөзүнө күбө бололу. Урматтуу апалар, урматтуу эжелер, карындаштар. Мен Жапаргүл Мухтаровнага чоң рахмат. Эмне үчүн дегенде бул абдан чоң иш жасап атасыз. Биздин жанакы жөнөкөй иштеген, эмгектенген биздин эжелерге, апаларга, карындаштарга сыймыктарды тапшырып атасыз. Абдан бул чоң нерсе деп ойлойм. Ақтала районунун билим берүү башкармачылыгынын жетекчиси Динара Сманбетова. Жана ошондой эле Тоңуз-Тороо район акиминин орун басары Гүлжамал Султангазиева. Ошону менен бирдикте Кенжекан Сатыбалдиева, Ош областтык аялдар кеңешинин төрайымы, Ош МУ финанс юридикалык колледжинин директору Танабар Ахматова. Жетигүз районунун аялдар кеңешинин төрайымы Гүлсүн Чыныбаева. Жеке ишкер Жаңылай Тилекова. Коомдук бирикмесинин Талас областындагы координатору Махабат Ахмат кызы. Умай эне Кутордо фондунун жетекчиси Салима Жороева. Гүлнара Жакыпова, Назгүл Мусаева. Ысык-Көл областтык энергетика тармагынын кызматкери Койсун Берикбаева. Кызыл Кыя шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы, аялдар кеңешинин мүчөсү Калдык Кулматова. Талас областынын төрөтүүнүн дарыгери Бурмахан Арзыкулова айым, келиңиз. Урматтуу кадырман энелер, ыйык апалар, бүгүнкү күн абдан бактылуу күн болуп турат. Жыпара Баргыбайнага ушуну уюштурган бүтүндөй энелердин атынан келген, сыйлык алган, куттуктап келген энелерге ар бир күнүңүздөр ушундай майрам болсун. Үй бүлөңүздөрдө жеек жаа тууган урук иштеп аткан ишиңиздерде ийгилик болсун. Мөңгү фондунун президенти, Ала Тоо айымдары коомдук экология кыймылынын негиздөөчүсү Кабылбеков Рустам Кубанычбекович келмекчи. Бул Ала Тоо айымдар деген коом жөн эле жерден түзүлгөн жок. Бунун өзүнүн баары ушинтип жаркылдап отурсак эле баары сонун эмес, бунун өзүнүн кыйынчылыктары бар. Ошону элге жетелеп алып чыгыштын өзү дагы бир топ түшүктөрдү жаратты. Билесиңер, коом бул өтө мындай жакшы байсалдуу коом экен. Себеп дегенде мунун биринчи төрайымы болуп 12 февралда мындан 5 жыл мурда президентибиз ошо Орто Азия аймагынан чыккан биринчи президент аял Отунбай Роза Исаковна болгон. Андан кийинкиси мынакей депутат болуп жүрөт Алтыбай Айнуру Тойчиевна болгон. Ал дагы мынакей өз убагында өз жакшы салымын кошуп кетти. Мына бүгүнкү күнү 5 жылдан бери жетектеп келатат Мухтаровна Жапаргүл Баргыбаева. Бул кишинин эмгеги чоң, моунун баарын уюштуруп, ушунун баарын кылганга өтө көп убакытты, өтө көп сабырдуулукту талап кылган жумуш бул. Коом башкарыш оңой эмес. Канча бир жакшы салтанаттар болуп атат. Мындан да көп чогулган Ошто тетияктар чоң жыйындар өткөн. Мына ушунун баарын келип жыйынтыгын чыгарып, эл ичинде жүргөн энелерди көрүү. Мисалы үчүн мамлекеттик кызмат иштегендер мамлекет көрөт экен, аларды өзүнчө сыйлайт экен. Бирок эл ичинде да элге кызмат кылып жүргөн, бирок көрүнбөгөн инсандар, көрүнбөгөн апалар, көрүнбөгөн эжелер бар. Аларды да татыктуу элдин коомунун астында көтөрмөлөш керек. Кай денелер опол тоодой көрүнгөн, кай денелер жүзүнөн нур төгүлгөн, үйдө да кут, мекенге кут мээрман, үнү шыңгырт, чачуштуктай өрүлгөн, пейли аппак кудум элечегиндей, кай денелер бөксөрбөстөн көбүргөн. Кай денелер жомоктору бүтпөгөн, кай денелер Кудайыбыздан түшпөгөн, деми менен кайрат күчкө сугарып, кыйындыкта урпактарды күчтөгөн, башка канча чоң аламат түшпөсүн, кай денелер бардан үмүт үзбөгөн. Кай денелер жайнамасын жай кылган, кай денелер жок нерседен бай кылган, ыймандары супрадай таптаза, дасторконун мейис набат май кылган. Караңгыда туңгуюкка кептелсең, кай денелер алма жүзүн ай кылган. Азыр сахнага элдик дарыгер Гүлипа Жумабекованы,
Бишкек шаарындагы номер 5 орто мектептин психологу Нуриза Болотбекованы, Нарын районунун ардактуу атуулу Эльмира Айманбаеваны, Лейлик районунун мамлекеттик администрациясынын баш кадиси Дилбар Атанованы, Баткен шаардык кеңешинин депутаты, шаардык автомектептин директору Малика Кадырова, Нарын райондук үй бүлөлүк медицина борборунун башкы эсепчиси Жибек Ташматова, Балыкчы шаарынын аялдар кеңешинин мүчөсү коомдук ишмер Сайракан Муканбетова айым. Ошонун бирдикте Бакай Ата районунун Акназар айыл өкмөтүнүн коомдук ишмери Шарипа Шайбырова, жеке ишкер Гүлайым Узакбаева, ардактуу эс алуудагы эжекебиз Салтанат Кадырова, Нарын Теңир Тоо айымдарынын Ош облустук үй бүлө жана аялдар иштери боюнча комиссиясынын жетекчиси Анаркан Капарова, Асылзат Нуру социалдык тармактын эмгек сиңирген кызматкери Санабар Шабиева, легендарлуу парламенттин депутаты Айкөкүл Мырзакаримова жана ошондой эле Кенжекан Сатыбалдиева. Саламатсыздар, урматтуу мырзалар, айымдар. Алатоо айымдары дайым ушу Алатоодой бийик болсо деген тилекти айткым келет. Мөңгүдөн аккан суудай тунук болсо деген сөздү айткым келет. Энелер аман болуп, үй бүлөдө тынчылык болуп, эл журтта токчулук, молчулук болуп, майрамдар майрамга уланып, кыргыз эли өнүп өсүп, келечеги кең болуп, дайым сиздер менен биз ушундай жакшылык күндөрдө бири-бирибизди сизиң бизиң менен ызатташып, урматташып жүрсөк деген сөздү айткым келет. Элге журтка жакшылык тилейм. Бардык кыздар бүгүнкүдөй майрамда болгула. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Кадырбекова Майрам Мамытовна, Кыргыз Республикасынын эл артисти Эсенбүбү Нурманбетова, Кыргыз Республикасынын эл акыны Гүлсайра Момунова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, легендарлуу диктор Гүлшан Молдоева, Буаджар Баргибаева, Анара Капарова, Санабар Шабиева. Урматтуу айымдар, бүгін біздің республика жергебизде аябай жакшы майрам болуп атат десем жакшы болот деп ойлойм. Себеби аял затын баалап, ушул аял затын баалап жакшы демилгесин көтөргөн Жыпар айымга аябай чоң ыраазычылыкты билдиремиз. Себеби бүт республика боюнча 7 областты кыдырып, райондорду кыдырып, ушундай аял затын баалап, кадырлап, шурудай кылып тизип журналга чыгарып атат. Экинчиден дагы бир айтарым, биз аял заты бир эле жогорку кызматтарда эмес, коомдо жана оор жумуштарда да аткарып жүргөн айымдарыбыз дагы бар. Ар дайым ушу аял заты аман болуңуздар, бүгүнкү сыйлыгыңыздар кут болсун, ар дайым ушундай сыйлыктарга жетишип жүрө бериңиздер. Дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, аял заты мырзалар менен биздикте аял заты ар дайым аман болуңуздар. Россия Федерациясындагы Алатоо айымдары коомдук экологиянын кыймылынын атынан Тойчиева Кадича эжеге куттуктоо сөз берилмекчи. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Кыргыз журтчулугубуздун көркү болгон алатоолук айымдар. Сиздерге Россия жергесиндеги Москва шаарынын алатоолук айымдарынан ысык салам. Бүгүнкү 5 жылдык мареке барыбызга кут болсун. Ушул учурдан пайдаланып, биздин Жыпара Мухтаровнаны куттуктаймын. Ушу 5 жылдын ичинде биз деле Москвада мигрант кыз келиндерибиздин таламын талашып, көптөгөн бир жакшы иштерди жасап келатабыз. Кыргыз диаспорасынын дин өкүлчүлүгү менен бирге жакшы алгылыктуу иштер менен келатабыз. Уважаемая Жыпаргүл Мухтаровна, за 5 лет многого добились вместе, и сейчас самое время сказать вам спасибо за оптимизм, готовность всегда помочь в трудных ситуациях. Желаю вам и всем женщинам мира доброго, благополучия, счастья, радости, успехов во всех делах и начинаниях. Выражаю
свою искреннюю благодарность за преданность нашему общему делу, за верное служение интересам женщин Кыргызстана. С глубоким уважением, город Москва. Чоң рахмат, чоң рахмат. Жипаргүл Мухтаровна. Биз Ала-Тоо айымдары Москвада филиалыбыз ачылган миңден ашуун аялдар мүчөлүктө ушундай бир чоң мааракелер дүйнө элин тынчтыкка, ынтымакка деп чакыралы деп отурабыз. Ушул сиздердин көзүңүздөрчү Ала-Тоо айымдарынын төш белгиси менен Кадича эжени сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат. Аялдар турмуш жолун сүйгөн жамбыз, мейирман балагене эрге жарбыз, артынып мойнубузга өмүр жүгүн, дүйнөгө зор иш менен келген жамбыз. Сүйөбүз аламдагы сулуулукту, сүйөбүз жүрөктөгү жылуулукту, андейлеп колубуздан бар өстүртүп, табигат бизге берген улуулукту, сүйөбүз дүйнөдөгү кубанычты, сүйөбүз ынтымактуу кол алышты, эр жетип, эркин өсүп балдарыбыз, сүйөбүз бой тирешип бир басышты. Аялдар сакчысыбыз тынчтыктуунун, биз үчүн кереги жок ысычуунун, адамдар жек көрбөсүн, сыймыктансын, берелик тарбиялап тынчтык уулун, балпайган ыйманысык бир боор эне. Бүт адам сендей мейирман болсо эмне, бүт аалам болсо сенин тилегиңдей, дүйнөдө эч жамандык болбосо эле. Бардык кыргыз апаларды, энелерди, сиңдилерди бардыгын ушу 8 март майрамы менен куттуктайм. Ылайым дүйнө эненин тилегиндей болсун, эненин жүрөгүндөй, эненин мээриминдей болсун деп тилейм. Рахмат. Кыргыз Республикасынын эл акыны Гүлсара Момунова. Чоң рахмат. Биздин көпчүлүк могу жерде отурган айымдар таң калар, эмнеге Ала-Тоо айымдарына Ала-Тоо айымдары жетекчиси медаль бербеди деп. Биз бул медальды чыгарганбыз. Биз мындан 2 жыл мурда ушул эжелерибиз Роза Айтматова, Кайрыгүл Сартбаева, Дарика Жалгасынова, Гүлсара Момунова, Гүлшан Молдоева, Эсенбиби Нурманбетова деги эле 7 дуандан Салмат Садыкова эжеге мына бердик. Баарына бергенбиз. Ошондуктан биз азыркы күнү Нарындын Теңиртоонун айымдарын медали менен сыйлап атабыз. Мен ушул Кыргыз Республикасындагы ардактуу айымдар жана мырзалар коомун бирикмесинин мүчөсүмүн. Ушул биздин Нарын областында ушундай фонддор менен иштеп, кыймыл менен иштеп, ошондой эле администрацияда иштеп, чоң жетекчи катары Роза Ражаевна Жумаеваны аксакалдардын атынан сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалдар жана айымдар коомдук бирикмесинин атынан номер 4 күбөлүк Жумаева Роза Ражаевна эл сүйгөн жетекчи наамы менен төш белгиси сыйланат. Роза Раджаевна. Бардыгыңыздардын бүгүнкү алган сыйлыктарыңыздар кут болсун, энекелер. Ардактуу айымдар, урматтуу мырзалар, бүгүн чыны менен аял заты үчүн, энелер үчүн бир чоң майрамдын алдында ушул Ала-Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы, ошону бирге Ала-Тоо айымдары журналы биргелешип өткөрүп аткан чоң салтанатка күбө болуп отурабыз. Энелер жашоо тиреги, турмуш туткасы демекчи, бейиш энен таманын алдында бүгүн көп сөз айтылып кетти. Мен ошо жогоруда айтылган каалоо тилектин баарына чын дилимден кошулам. Теңиртоо айымдарынын атынан сиздерге бекемден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Кыргыз элибизде, жергебизде тынччылык болсун, бейкучулук болсун, токчулук болсун. Энелер эч качан ыйлабасын. Бардыңыздарга бекемден соолук, анан ошо Ала-Тоо айымдарын уюштуруу тобуна, Жыпаргүл Мухтаровна, сизге, сиз жетектеген жалпы жамаатыңызга терең Теңиртоо айымдарынын атынан ыраазычылык билдирүү менен чоң ийгиликтерди каалайм. Майрамыңыздар менен. Рахмат.
сарғайып езілебіз, сағалап арттан ерчіп, сабаққа кечігенбіз. Аң сайын керілесіз, аң сайын алыстайсыз, адамдың қолы жеткіз, асқадай сезілесіз. Алапақ жел қайықтай, алыста қалқылдаған, күн тиген зоқасы мал, бұрылып чарқылдаған. Құмар көз қарындашым, құрдаштар ашық болған, құбылжып толышың бір, құлақта шаңқылдаған. Құмар көз қарындашым, құрдаштар ашық болған, құбылжып толышың бір, құлақта шаңқылдаған. Құбылжып толышың бір, құлақта шаңқылдаған. Азамат Сарыбаев. Урматтуу бүгүнкү кечеге келип катышкан Алатоо айымдары, мырзаларыбыз, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди демөөрчүлүк кылган Кыргыз телерадио корпорациясына жана ошондой эле филармонияга жана маданият министрине бизди колдоп, коштоп, Ысык Көл областынын губернатору, Чолпон атанын мэри, ошондой эле Баткен областынын губернатору, ушул биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана Жогорку кеңештин депутаты Самаков Караганбек Садыковичке дагы бир рет майрамыңыздар менен демекчибиз. Урматтуу Кыргызстандын айымдары, алган сыйлыгыңыздар кут болсун. 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дайым бар болуңуздар биздин бактыбыз. Алатоо айымдарынын жакшылыгында, сыйлыгында, коногунда төрүндө, казанынын жээгинде, очогунун боюнда жолугушканча саламатта болуңуздар.